Биринчи радио уктурууларын улантат. Назарыңыздарда актуалдуу маек уктуруусу. Студияда Таалайгүл Сыдыкбекова. Саламатсыздарбы? Урматтуу радио угуучулар, учурдагы макроэкономикалык кырдаал, өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал шарттарында ишкерликти колдоо боюнча чаралар азыр Кыргыз өкмөтүн ойлондуруп турган кези. Дүйнөлүк пандемиянын шартында атамекендик экономиканын ырааттуу, туруктуу өсүшүн камсыз кылуу үчүн жакынкы жылдарга стратегиялык максаттар жана багыттар чагылдырылган узак мөөнөттүү экономикалык концепцияны иштеп чыгуу тапшырмасын президент Сооронбай Жээнбеков да койду. Эсиңиздерге сала кетели, мамлекет башы эпидемиологиялык кырдаалга жараша ишкер чөйрөнүн өзгөчөлүгүн эске алуу менен өзгөчө абал киргизилген аймактарга талаптарды жумшартуу, анын ичинде айрым ишкер субъектилеринин ишине уруксат берүү сунуштарын даярдап жаткандыгын белгиледи. Кыргыз өкмөтү финансылык институттарга мамлекеттик программаларды ишке ашыруу алкагында берилген кредиттик каражаттарды кайтаруу шартын кайрадан кароону сунуштады. Бул багытта атамекендик экономисттер эмне дейт, кыйын кырдаал жаралбаш үчүн кандай чараларга баруу зарыл? Биринчи радио мына ушул багытта экономисттердин ойлоруна орун бермекчи. Биз бүгүн экономика илимдеринин доктору профессор Абдыров Төлөнбек Шакирович менен маек жүргүзөбүз. Саламатсызбы, Төлөнбек Шакирович? Саламатсыздарбы? Мына бир жөнөкөй эле суроодон баштайын, Төлөнбек Шакирович. Бардык өлкөлөрдө азыр карантиндик режим өкүм сүрүп турган учур. Анан азыр дүйнө жүзүндө карантин убагында саясатчылардан тартып, ошо эле тамак аш ташуу, жеткирүү сервистери дейлибизби, ушул тейлөө кызматтары онлайн системада иштеп жүрүшөт да. Ааламга таанымал мисалы саясатчылар, филантроптор кухняда, спорт бөлмөдөгү видеолор менен бөлүшүп жатканын сиз да көрүп жатсаңыз керек. Бизде деле мындай онлайн сервистер мындай көбөйгөндөй да. Мына сиз ушул жаңы технологияларды колдонгонго, өздөштүрүүгө мындай бир убакыт таптыңызбы ушул карантиндик учурда? Албетте, баягы Кыргызстанда жашап аткандан кийин эми ушундай бир кыйынчылыкка учурап аткандан кийин сөзсүз түрдө биз деле бир жанакындай онлайн бир заказдар менен биз дагы ошол кайрылып күндөрдү эле өткөзүп атабыз. Баягы карантин убагында баягы чыгып көчөдө баспастан ушундай бир ошондойлорго бир акыларга мындай колдонуп атабыз да. Анан эми биз деген түшүнүшүбүз керек, ушул карантин болуп аткандан кийин жанакы мисалдарды көрүп атпайбызбы? Өнүккөн мамлекеттерде кандай медицина тармагы өнүккөн, акчалары көп, бюджетинде ошолорда бирок канчалык алар кыйналып атат. Убагында жанакындай ар кандай жанакы чараларды көргөн күндө дагы элдер кабыл албай коюп, ошону жанакы мамлекет жагынан айтылган баягы сунуштарын кабыл албай, ушу канча илдетти ушунчалык жайылтууга бир себептери болгон бир мүмкүнчүлүктөр түзүшкөн да. Анан биз ошону көрүп, биякта деген Кыргызстанда биз дагы эми колдон келишинче аракет кылып, чыдап, ушул карантин убагында үйдө отуруп, эшикке чыкпай дегенде колдон келишинче ушундай аракет кылышыбыз керек да. Анан эми ошондой жанакындай сиз айткандай санариптештирүү жолуна түшкөн бизде деле Кыргызстанда бизнес жок эмес. Алар акырындык менен өнүгүп аткан кез. Анан мен ойлонуп атам, баягы дүйнөлүк бүт процесстер ушу санариптештирүү жолуна түшүп аткандан кийин биз дагы былтыртан баштап президенттин ушундай жарлыгы менен санариптештирүү жылы деп туруп бир жакшы бир мындай демилгелер чыга баштаган. Анан эми түшүнүктүү эми биз жаңыдан ушул иштерди баштап аткандан кийин көп эле учур балким ойдогудай болбой калып атат, бирок туура багыт алынганы бул деген аныксыз да. Эми темабызга кайтып келели, Төлөнбек Шакирович. Мына пандемия башталгандан тартып эле биз ушул биржалык индекстер, ошол көрсөткүчтөр мындай бир өйдө ылдый болуп өзгөрүп жатканын буга чейин да көрүп келдик, анан азыр да көрүп жатабыз да. Мындай көрүнүш ошол кандайдыр, менин жеке оюмда бул 2008-жылды мындай бир эске салып атат да. Өзүңүз билесиз, анда ошол 80%га мындай бир түшүп, мындай урап кеткенин биз көрдүк элек да. Ошол кырдаалдагыдай болуп жаткандай да азыр. Ушундан улам айтсаңыз, биз баягы глобалдык бир экономикалык каатчылыктын күбөсү болуп жаткан жокпузбу? Бул жерде Кыргызстанда четте калбайт да. Сиздин көз карашыңызда бул көрүнүш кандай уланышы мүмкүн? Бүгүн кандай кырдаал? Эми
кырдаал ооба жана 2008-жылы катчылык болгон баягы кээ бир учурлары азыр деле кездешип аткан кездери, бирок азыркы ушул катчылыктын негизи күчүн карап көрсөк, жанакы жайылтуу жактарын карасак, бул деген аябай кеңири болуп атат да, көбүрөөк таасири катуураак тийип аткандай болуп атат да. Негизи 2008-жылы дагы аябай катуу эле бир катчылык болгон, бирок Кыргыз мамлекети эми көптөн бери жанакындай көп глобалдык жана ааламдашуу процесстерине көп журулушпай, жана биздин бир топ жанакындай эме баягы журулушуп деген сөзүм бул биз деген баягы дүйнөлүк жанакы рыногуна чыга турган бир топ ишканаларыбыз болуш керек да. Алардын жанакы акциялары дүйнөлүк жана биржаларда жүргөндөй болуп, ушундай эгерде ушундай бир компаниялар болсо, анда аябай бир катуу биз үчүн да бир зыян биз зыян тартмакпыз да. Ошондо 2008-жылы биз көп мындай сезе алган жокпуз. Азыркы болсо жанакындай катчылык болсо, бул деген жана коронавирустун ушундай жайылтышы бир процесстер аябай катуу күчөп аткандыктан көп эле мамлекеттер карантин кылган үчүн, анан биз дагы ошол карантин жарыя кылып, анан көп ишканаларды иштетпей атканыбыз үчүн биз ошону кадимкидей мына азыр сезе баштадык да, ошол процесстердин баардыгы. Анан эң негизгиси мен айта турган негизи ушул бул деген ошо 2008-жылы анда да аябай дүйнөлүк экономикадагы бир топ кыйынчылыкка душар болгондо, азыр болсо деле андан да кичине ашып деле бартат. Анткени бүгүнкү күндө мына азыр болжол менен карап көрсөк, ошол жоготуулар негизи дүйнө жүзүндө ушул бир 5 триллионго чейин доллардын баягы немесине өлчөмүндө ушундай бир чыгымдар, ушундай бир ар кандай зыяндар тартыла тургандай болгондо да, бул негизи ушул экономика неме боюнча карап көрсөк, бир эл аралык жанагы валютный фонд айтып атпайбы, 3%га чейин ушул дүйнөлүк дүң продукциянын ушул немесинен да баягы санап беришкен да. Ошондойго чейин барган да. Бул эми аябай чоң немелер болуп атат да, зыян тартып атат да. Ачыгын биз деле ошол көрүп атабыз да. Ушул Кыргыз экономикасы дагы эми карап турсаңар, мына башында эле биздин өкмөт айтып атышты эле, ушул бир 28 миллиард 30 миллиард эсеп учеттон чыгып кетип атат. Анткени бизнесмендер баягы иштебей атканда жана салык түрүндө бир топ акчалар түшпөй калып атат. Эми бүгүн карап турсак, бул баягы дагы кичине узартылып башталып атат эми апрелдин аягына чейин. Бул эми көрсөткүчтөр негизи эле бир ушул бир 40 миллиардка чейин бир бара турган суммалар болгон да. Жалпы эми Кудайым ошол 30 апрелден кийин болуп дагы мындай бир мүмкүнчүлүктөр болсо, экономикабыз кайта карантин токтоп, экономикабыз жанданып, эгерде жакшы болсо, анда ошону менен кичине бир баягы неметилбейт да, дагы көбөйбөйт да кыйынчылыктар. А так биз деле ошол аябай бир ошонун баарын кесепеттин баарын тартып атабыз, ушул дүйнөлүк бүгүнкү күндө мындай бир кыйынчылыктын баардыгын. Эми мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков ушул өкмөт эпидемиологиялык кырдаалга жараша баягы ишкер чөйрөнүн өзгөчөлүгүн эске алып, анан өзгөчө абал киргизилген аймактарга баягы талаптарды жумшартуу, анын ичинде айрым бир ишкер субъектилердин ишине уруксат берүү сунуштарын даярдап жаткандыгын белгиледи да. Анан азыркы күндө ушул бизнес бир топ жардамга муктаж экендигин айтып жатат. Анан бул муктаждыктардын баардыгын канааттандыруу чындыгында мүмкүн эмес экен, аны баарыбыз эле түшүнүп турабыз. Бирок айтсаңыз, ушу алгачкы кандай кадамдарды аткарыш керек? Кандай пикирдесиз? Эми негизи баягы ар кайсы мамлекеттин өзүнүн күчүнө жараша ошондой өздөрү баягы ишкерлерге жардам берет экен. Мисалы мына Кошмо Штат Американын жанакы мамлекетин карап көрсөңөр, алар болсо өзүнүн бизнесмендерин олобу, анан жанакындай жөнөкөй карапайым элдерин олобу
2 триллион долларга чейин мындай акчаны ошо жумшап атышат да. Европада болсо карап көрсөңөр ошол кыйынчылыкка, баягы кыйынчылык менен күрөшүүгө, анан ошол бизнесмендерге жардам берүү, анан жөнөкөй адамдарга берүүгө ошол 500 миллиард евродон ашыгыраак жумшап атышат да. Бирок алар деген бул деген башкы суммасы деп атат, анткени алардыкы деле ошо триллиондордон ашык болуп калат го жумшай турган акчалары. Мисалы Россияныкын карап көрсөңөр, алар болсо 2 триллион рубльден ашык. Алар да ошол бизнесмендерге, жанакындай жөнөкөй карапайым элдерге жумшап аткан кездери. Эми биздин кошуналарды карап көрсөңөр, булар болсо казактар болсо мына 10 миллиард долларга чейин, бул 4,5 триллион теңге экен. Өзбектер болсо мына 10 триллион сум деп атышат да, бул 1 миллиарддын тегереги да. Ошол жанакы ишкерлерди колдогонго, жөнөкөй карапайым элдерге, жөнөкөй элдерге ушундай бергенге ошол акчаларды топтоп атат да. Эми биздики болсо премьер-министр айтты, биз антип биз бере албайбыз деди. Бирок жанакындай азыр жасап аткан кадамдары теги бизнесмендерге бул дагы бир кандай болсо дагы бир жардам көрсөтүп аткандай болуп атат да. Жанакы салык каникулдарды кылып атканы, мисалы 3 айга созуп, андан тышкары жанакындай патенттердин дагы узартып, ошолордон акчаларды өндүртпөй, андан тышкары жанакы 10 миллиардга чейин сом кредиттерди, жеңилдетилген кредиттерди беребиз деп, ар кандай ошондой бир антикризистик бир пакеттерди даярдап жасап атышат. Эми мен айтып атам, бул ошол мамлекеттин ушул алына жараша, жанакы күчүнө жараша болуп аткан нерсе да. Биздики ошондой болуп атканда окшойт азыр. Эми албетте бизде болуп аткан кризис бул Кыргызстанда эле өтпөсө бүт дүйнө жүзүндө болуп жатат да. Анан мамлекет башы белгилебеди, албетте кризистен кийин сөзсүз түрдө өнүгүү болот депчи. Анан мына сиз азыр биринчи кадамдардын айрым жагдайларын сиз мына азыр белгиледиңиз. Анан ушул каатчылыктан чыгуу үчүн жаңы жаралган мүмкүнчүлүктөрдү баягы рационалдуу пайдалана билишибиз керек. Буга чейин анча мындай бир маани бербей келсек, азыр ушул ойлонууга мындай бир мезгил келди деди да өлкө башы. Азыр ушул бизнес өзү мындай бир көргөзүүгө, мындай бир конкуренцияны жеңүү боюнча бир топ мындай бир мүмкүнчүлүк түзүлдү десек болобу? Бул мындай болуп атат да. Биз деген мен көптөн бери деле айтып эле келатам, өзүм ушул аналитика жагынан жазганымдагы, телевизордон баягы интервью берип атканда деле айтып эле келатам. Азыр келаткан ушу жаңы 6-чы бир технологиялык уклад деп коет. Жаңы бир мүмкүнчүлүктөр түзүлүп аткан кезде бул деген эмнени айтат? Бул деген жаңы технологиялар иштелип чыгат. Бул деген баягы мурунку биз колдонуп аткан технологиялар, булар деген уже акырындык менен өз немесин бүтүрөт да, тиги баягы керек эмес болуп калат да. Азыркы заманда мына жаңы технологиялар пайда болуп калды. Нано технология, информационный технология деген ар кандай ушундай бир көп немелер, мүмкүнчүлүктөр болуп атат да. Ошол Кыргызстан үчүн дагы ушул бир жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн атат. Бирок муну деген эми биз түшүнүшүбүз керек да. Бул деген жанакындай мамлекет деңгээлинде анан жакшы бир стратегиялар иштелип чыгыш керек. Ошон менен биз деген өнүгүшүбүз керек. Мына азыр карап көрсөңөр, кайсы мамлекеттер бул катчылыкты мындай өтө оор баягы өткөрүп аткан, сезбей ошону өткөрүп атканы, бул ошол мамлекеттер жанакы автоматизациянын деңгээлин өтө жогорулатып койгон, жанакындай роботторду иштетип, жанакы ар кайсы заводдорунда, фабрикаларында, жанакындай искусственный интеллект деп коет, ошонун жанакы ыкмаларын өтө баягы жакшы өнүктүрүп иштетип аткан мамлекеттер, ошолор мындай катчылыкты өтө сезген эмес да. Анан биз дагы ошолорго бир кичине бир мүмкүнчүлүктөрдү түзүшүбүз керек да. Ал үчүн мына мен ойлойм, бул азыр катчылык биз үчүн ушундай бир мүмкүнчүлүктөр түзүп атат. Биз деген түшүнүшүбүз керек. Мына биринчиден жанакындай ар кандай коррупцияларды жоготушубуз керек. Жанакындай аткезчилик алып келген жолу менен товарларды, алардын баардыгын бөгөт коюп токтотушубуз керек. Биз үчүн мына жаңы ушундай бир башкаруу, билимдүү, сабаттуу ушундай бир
башкара турган бир жигиттерди, кыздарды тартып келишибиз керек. Биз ошолда кызматка коюп аткан кезде деле жанакындай детектор лжи деп коет го, ошондон бери өткөрүп туруп бир мисалы ошол жактарын биз деген азыр бүт карашыбыз керек да. Андан тышкары биз деген мамлекетке жанакындай ар кандай институттарды, жана исследовательский институттар болуш керек. Ар кандай трендтер кандай болуп атат, дүйнөлүк процесстер кандай болуп атат деген ушундай, кошуналарыбызда кандай процесстер жүрүп атат дегендей ушундай бир өтө мындай бир талдоо, күчтүү талдоолор жүргүзүлүш керек. Ошонун негизинде жанакындай бир сунуштар бериш керек. Мен айтып эле жүрөм ушул интервьюларда. Мисалы көп эле мамлекеттерде президенттин тегерегинде мисалы бир 100-200 ар кандай ушундай бир институттар бар да. Алар деген ушундай бир жакшы сунуштарды бере тургандай, жолдорду бир багыттай турган, ушундай бир жакшы жолго сала турган ушундай бир сунуштар берилет да көп эле учурда. Андан тышкары биз деген жанакындай санариптештирүү жолуна биз түшкөндөн кийин ошону өнүктүрүшүбүз керек. Аябай жакшы бүт санариптешибиз керек. Тетиги айыл аймактарга чейин ошонун баардыгын киргизишибиз керек. Андан тышкары мына азыр ушул катчылык кезде жана удаленная работа деп атпайбы тиги жумушка барбай алыстан иштей турган ушундай бир жумуштарды көбөйтүшүбүз керек. Анан баардыгыбыз азыр байкап калдык, ушул илимий жагына аябай бир көңүл буруш керек да. Аябай ушул каражаттарыбызды аябашыбыз керек. Ошол жанакы медиктерди даярдашыбыз керек, мугалимдерди даярдашыбыз керек, жакшы мугалимдерди. Ал үчүн анан илимий жагына аябай өтө ушундай бир көңүл бурушубуз керек. Андан тышкары ушул байкап калдык, фармацевтикада эткен ошол жанакы дары дармек чыгара турган ушундай бир өндүрүштөрдү өнүктүрүшүбүз керек. Айыл чарба продукциясын жанакындай сапаттуу бир жакшы жанакындай ар кайсы тиги химикат жок өстүрүп аны баягы кымбат баа менен өнүккөн мамлекеттерге сата турган. Анан жанакы айтып кете турган ушу искусственный интеллект деген автоматизация жолуна түшүшүбүз керек. Ошондой бир жакшы бир мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат да биздин Кыргызстан үчүн. Ошонун баардыгын азыр стратегия жагынан ошолордун баарын киргизип, ошолордун баарын ишке ашырып, мындай бир немесинен бери ким ашырат, кантип ашырат, канча каражат керек деп бүт баарын ошолордун баарын түзүп башташыбыз керек да. Төлө Шакирович, мына сиз азыр ушундай бир ойду айтып атасыз да. Негизи ушул пост пандемияда негизи баягы концепцияларда кайра бир каралып, кайра иштелип чыгыш керек деп президент да белгилебедиби? Анан мындан улам ушул мурунку жанагындай мерчемделген максатталган бир нерселерден кетип, балким ошол экономиканын теориялык бир базисти мындай бир өзгөртүү зарылдыр. Балким бул мурдагы нерселер балким азыр бул пандемиядан кийин туура келбей калаттыр. Мындай зарылдык барбы? Мен эми бир эле нерсени айтып кетким келет. Мен ушундай бир кээде ушу оюмду деле айтып эле жүрөм. Бизде мындай болуп калды да, тиги эгемендик алгандан бери эле биздин саясатчылар көп эле учурда жанакы мындай бир добушка чыга турганда ар кандай бир убадаларын беришет. Популист. Ал ошол убадалар көп эле учурда жанакындай экономика жагынан бир мындай жана такталбай, эсептелбей, анан ошол менен эле биз канча келтабыз. Эми азыр мен ойлоп атам, бул пандемиядан кийин ушундай бир түшүнүк келди окшойт. Экономика негизи экономика. Эми саясат менен экономика бирге жүрүш керек да. Анан эми ошол экономиканы мындай бир кичине биринчи орунга чыгарып, анан ошо экономикага ылайыктуу анан ошондой бир чечимдерди чыгарсак, ошондо мен ойлойм, мына экономикабызды мындай өнүккөн жолго мындай бир сала тургандай мүмкүнчүлүктөрүбүз пайда болот да. Эми дагы бир суроо ушундай да, мына өкмөт ушул финансылык институттарга берип жаткан сунушу, жанагы кредиттик каражаттарды кайтаруу шартын кайрадан кароо деген сунушу. Сиз кандай дейсиз? Мына азыр ушу бизде мамлекеттик ипотекалык компания бар. Мисалы үчүн азыр эми көп адамдар жана кредит менен үйлөрдү алып алган, ушундай азыр эми пандемиядан кийин булар чочулап тургандар көп. Эмнелер эске алынышы керек? Жанагындай баягы кредиттик каражаттарды кайтаруу шартын кайрадан кароо дегенде кандай жеңилдиктер болушу мүмкүн?
Эми мындай болуп атат, азыр карап көрсөңөр, мына бизде көбүнчө биздин жаш балдар, кыздар, эми жаштар болбосо деле улгайган адамдар деле жана көбүнчө тиги Россия болобу, Казакстан болобу, башка бир чет жакта жүрүп иштеп, анан эми тапкан акчаларын көбүнчө бияка жиберип турушчу эле да. Жиберип турганда биякта көбүнчө ошол 2 миллиард, былтыр мына 2 миллиард 400 миллион доллар салышыптыр. А бул акчалар келгенде көбүнчө ошол жанакындай үй алышып, дагы бир бизнестер болуп ошолорго салып бир аракет кылышчу эми кошумча акчасын. Калган болсо ошол колдон келишинче ошол ипотека сыяктуу болуп, кредит сыяктуу алып, ушундай бир жакшы бир шарттар түзүлүп атканда көптөрүнүн, ошондо да карап көрсөк, мына 10% жакын ушул биздин жанакы куручу строительство, жанакы үй көрүүчү секторубуздагы өнүгүп атканда. Анан эми азыр эгерде ошонун баардыгы бүт токтоп, баарын неметилип калса, бүт токтойт да. Бул деген өзүнчө баягы мультипликативдик нерседе артынан баарын чугап кете берет да. Бир жери токтосо, ошол калгандары дагы бир кыйынчылык тарта баштайт да. Ошон үчүн жанакындай айтып атпайсызбы, кредиттерди болобу, эмне болобу, ошолордун баардыгын биз деген кайра карап, ошолордун баардыгын эгерде болсо мөөнөт жагын узартып, баягы мүмкүнчүлүктөр дышса жеңилдик жактардын карап бергенге бир аракет кылыш керек. Антесе экономикабыздын ошол көп эле жанакы тармактары бул өзүнөн эле ошол урап кетет, анан көптөрү банкрот болуп кетет. Анан бул деген баарыбызга тең ушундай бир кыйынчылык жана шартты түзүп салат да. Ошон үчүн тура эле деп ойлойм, ошонун баарын жазып аткан. Анан биз деген мына карап көрүшүбүз керек, ушул мамлекетибизде карап көрүңүз, бул 47% бизде андан тышкары жанакы акы көрсөтө турган тармакта, биякта деген торговля бар, баягы сатуу бар, ар кандай жанакындай ресторанный бизнестер бар, дагы немелер бар. Аларга да көңүл буруш керек. Жанакы бизде 18,5% бул жанакындай өндүү тармагы, аякты деле көңүл бурушубуз керек. 12%дан ашыгыраак бул айыл чарба жанакындай ишкерлерибиз бар, эме дүң продукциясын берет ошол негизи. Анан аларга да көңүл бурушубуз керек, аларга да жардам беришибиз керек. Анан эми баардыгын дагы ошо карашыбыз керек, аякта кимдин кандай канча кредиттер алынган, ошолордун баардыгын тиги эске салып, реструктуризация деп коет, ошону баягы узартып, кээ бир жерлерде жанакыларды жоюп коюп, балким, ошондой бир жеңилдиктерди көрүшүбүз керек. Бул деген анткени түшүнүктүү, кээ бирлер айтат да, алар деген өздөрү кредит албады, анан эмнеге анан ага жеңилдик көрсөтүшүбүз керек дегенде. Катчылык деген айттырбай эле келип калбады бул деген. Булар деген атайын аны келем катчылык келе кал, эми бизге бир жеңилдик берсин деген кылган жок да. Бул деген ушул байкатпастан келип калган нерсе, бул кырсык деп коет. Ошон үчүн бизден аны түшүнүшүбүз керек, көрүшүбүз керек ошол мамлекет жагынан. Эми юридикалык жагын алып караганда андай дагы мыйзамдар деле жол берет экен. Анан дагы бир суроо сизге, Төлөш Шакирович. Мына Кыргызстанда ошо акча алмаштыруу жайларын жабуу боюнча парламентарийлер сунуш айтышты да. Бул ошол улуттук банктын субъектилеринен баягы лицензиядан өткөндөрдү тизмеден чыгаруу, эми жанакы чет өлкөлүк валюталардын курсун өйдө ылдый болушун жөнгө салат деп алар ушундай өзүнүн демилгесин түшүндүрүштү. Анан мындай демилгеге кандай карайсыз? Негизи бул учурдун талабына мындай шайкеш келеби? Билбейм, мен эми балким көптөрүнө бир жакпаган бир оюмду айтам окшойт, бирок айтып коеюн деп атам да. Мисалы карап көрүңүз, эми жанакы акча алмаштыра турган жайлар канча бизде? Болгону эми балким бир 50 болот, мейли эми 100 деп болчу. Жанакы Московский, Бакамбаева, тиги Советский менен анан дагы башка бир чоң шаарларыбызда боло турган обменкалар, ошол алмаштыра туруу жайлары да. Анан эми бул деген жанакы бизде канча 22 коммерциялык банк бар. 22 коммерциялык банкта карап көргүлө, алар болсо бир 2-3 эле болбосо эле тиги биздин жеке кыргыз жарандардын банкы болбосо, калгандары бүт эле жанакындай Казактын, Россиянын капиталы менен жана жаралган банктарда. Анан биз деген түшүнүшүбүз керек да, бул деген жанакы миллиондоп 50-100 миллион деп туруп жана интервенция кылып атпайбы тиги улуттук
банк. А бул деген эмнеге кылат? Ал ошол кезде ошончо акчалар баягы кетип атып, анан ошол ордун толуктап коеюн деп, курсун көбөйтпөйүн деп туруп интервенция кылат да. Анан эми ошону кантип эми элестетип көргүлөчү, ким келип? Эми бизнесмендер, биздики бизнесмендер ал деле ушинтип кыйратып ошол обменкадан барып алар алмаштырбайт. Бүт эле ошол банк аркылуу иштелет да. А эң негизи ошол обменкалар болсо, бул деген жанакы либеральный экономиканын негизи ушул бир багыты, жолу деп койсок болот да. Элдер келип ошол обменкадан. Бул башка маселе, жанакы улуттук банктан банктын көзөмөлү өтө күчтүү болуш керек. Жанакындай паспорт менен деп атабы, ошол алмаштыруучу жайлар паспорт менен акчасын алмаштырыш керек. Анан мисалы справкаларын бериш керек. Андай көп эле ушундай бир немелер ошол так аткарылбаганы, бул деген бул национальный банктан, анда улуттук банктан кетип аткан катачылык болуп атат. Төлөмөш Шакирович, сизге чоң рахмат. Сиздер уккан бул актуалдуу маек болду. Биз бүгүн ушул дүйнөлүк пандемия шартында экономикалык абал кандай болот, кандай жолдор бар, мына ушул